Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. 11-августка алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжем Аламирова таныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Катуу сабалган жоокердин окуясы боюнча кылмыш иши токтотулду. Мурда ажырашкан күйөөсү аялына зомбулук көрсөткөн. Селден улам каттам үзүлгөн болчу, Зардалы жолу ачылды. Баткендик сүрөтчү дүйнөлүк көргөзмөдө байгелүү орунга татыды. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жоокеринин сабалышы боюнча козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу 8-августта 1-Май райондук сотуна кабыл алынганын аталган мекемеден билдиришти. Анткени тараптар элдешкен, жабырлануучу тарап айыпталуучуга дооматтары жок экенин билдирген. Буга байланыштуу соттун чечими менен Жаныбек уулуна карата козголгон кылмыш иши токтотулду. Белгилей кетсек, 20 жаштагы жоокер Бекзат Эсенбеков катуу сабалганы боюнча маалымдалган. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодск айылындагы бөлүмүндө кызмат өтөп жаткан. Окуя боюнча жоокердин жакындары Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына арыз менен кайрылып, жоокерге зомбулук көрсөткөн аскер кызматкерине чара көрүүнү суранган. Ошол эле күнү топтолгон материалдардын негизинде кылмыш иши козголгон. Ал эми келишимдик негиздеги аскер кызматкери ЖУЛТ камакка алынган болчу. Мурда ажырашкан күйөөсү аялына зомбулук көрсөткөн. Баткенде мурдакы күйөөсүнөн зомбулук көргөн келин милицияга кайрылды. Ноокат районунун тургуну 33 жаштагы келин Кызыл Кыя шаардык милициясына буга чейин ажырашкан күйөөсүнүн үстүнөн арыз менен кайрылган. Анда ал 2022-жылдын 21-июл күнү Кызыл Кыя шаарындагы Таштемир ата борбордук базарынын күнчыгыш тарабындагы талаага мурда ажырашкан күйөөсү Ноокат районунун тургуну 35 жаштагы жаран коркутуп алып барып, ыплас жолдор менен зордуктап, уруп, денесине жараат келтирип, Ноокат районунун Көкжар айылына чейин жөө алып барганын билдирген. Кызыл Кыя милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү Ноокат районунун тургуну 35 жаштагы тургун Ысык Көл облусунда качып жүргөн жеринен аныкталып, 2022-жылдын 9-август күнү кармалып Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнө алынып келинди. Азыркы күндө кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат деп билдирди Баткен облустук милициясынын басма сөз кызматы. Селден улам каттам үзүлгөн болчу, Зардалы жолу ачылды. Баткен районунун акиминин 1-орун басары Адыбек Набиев баштаган жумушчу топ Зардалы айылынын тургундарынан кабар алганы барышты. Жетекчилер шарты катаал Зардалы айылынын тургундарынын жашоо шарты, ички жолдорунун абалы менен жеринен кабар алды. Буга чейин белгилүү болгондой, болуп өткөн катуу жаандан улам 30 километрден ашуун ички жолду, көпүрөлөрдү сел алып кеткен болчу. Бүгүнкү күндө тийиштүү техникалардын жардамы менен ички жолдор, көпүрөлөр оңдолуп, айыл тургундарына каттам берилди. Район борборунан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан Карабак айыл аймагынын Зардалы айылында 200дөн ашуун калк жашайт. Алар негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет деп айтылат райондук бийликтин маалыматында. Баткендик сүрөтчү дүйнөлүк көргөзмөдө байгелүү орунга татыды. Орусиянын Москва шаарында Евразия мамлекеттеринин арасында сүрөт көргөзмө болуп өттү. Ага мекендешибиз сүрөт чебери Асатилла Тешебаев да катышып 3-орунга ээ болду. Сүрөт көргөзмөгө 900дөн ашык сүрөтчүлөр катышты. Асатилла Тешебаев дээрлик 40 жылдан бери сүрөт искусствосу менен алектенет. Сүрөтчү 1997-жылдан тартып эл аралык сүрөт көргөзмөлөрүнө катышып келет. Австрия, Чехия, Испания, Америка, Кошмо Штаттарында сүрөт искусство боюнча көргөзмөлөрүнө катышып, сыйлыктарга ээ болгон. 2021-жылы Москвада өткөн бүткүл дүйнөлүк сүрөт көргөзмөдө Деление мира деген сүрөтү жогору бааланып, баш байгени жеңген. Асатилла Тиллабаев Баткен облусунун Кадамжай районунда туулган. Каарманыбыз өзү туулуп өскөн аймактын кооз жаратылышын, философиялык маанини камтыган сүрөттөрдү көп тартат. Ал Фрунзедеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайынан билим алган. Андан соң
соң Москвадагы бүткүл союздук мамлекеттердин кинематография институтунун көркөм сүрөт факультетин аяктаган. Тиллябаев бүгүнкү күнү Кыргыз диаспорасында ардактуу аксакалдар кеңешинин төрагасынын орун басары, Россия, Австрия, Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Ал учурда Орусияда жашап, кыргыз жеринин кооздугун, элинин тарыхын, маданиятын дүйнөлүк көргөзмөлөрдө даңазалап келет. Сиздерди 11 августка алынган жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжем Аламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.